Эгер мага бийлик, байлык маанилүү болсо, мен азыр Садыр Жапаров жанында кошоматтанып отурмакмын. Садыр байке, тигини камаңыз, муну камаңыз деп коюп. Бирок тилекке каршы чыныгы Садыр Жапаровдун келечеги үчүн, Кумтөр үчүн, мамлекеттин, элдин, жердин келечеги үчүн жүргөндөр момунтип кармалып атат. Өзүңүздөр деле аналитика жасабайсыңарбы? Ушинтип чындыкты чырылдатып айтканым үчүн ушул жерде отурам. Ошондуктан айтарым, бекем болуңуздар. Камак менен коркутат эле, камак деле коркунучтуу эмес экен. Ошол бир эле бир комнатанын ичинде жатат келсин, күндө мына эл журт сиздер багып атасыздар, күндө тамак аш киргизип атасыздар, мына толуп чыгып атабыз. Эмне камагы деле бул өлүм эмес экен. Ушунчалык эле баягы биз мамлекетке зыян келтирип атсак, алып барып анда ак үйдүн астында даргасып койгула дедим. Өзүңөр ушинтип эле дайыма жазып жүрөсүңөр. Өлүмдөн корксок, камактан корксок чындыкты айтпайт элек. Чындык бирөө, ал элге гана таандык. Ушуну унутпайлы. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Бишкек Нарын Торгар Тунаа жолунда кишини өлтүрө сүзгөн айдоочу кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун жол кайгыл кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 3 декабрда саат 1:48 Бишкек Нарын Торгар Тунаа жолунун 24-чакырымында белгисиз айдоочу унаасын батыштан чыгышты көздөй айдап баратып, жөө жүргүнчү 1974-жылы туулган СДГны сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Жөө жүргүнчү алган жаракаттан ошол жерден каза болгон. Ысык Ата райондук милиция кызматкерлери тарабынан жол кырсыгына шектүү катары 1995-жылы туулган жарандык кармалып, аталган райондук тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Mazda 626 үлгүсүндөгү унаа убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Блогер Арген Асанов коңшу казак элинин бир болайык проектисине катышып, ал жактан Аружан аттуу казак кызы менен таанышкан. Кыргыз кыздары баары сулуу, бирок менин тандоом Аружан дейт Арген.